Иркутск 17-кылымда, тагыраак айтканда 1661 жылы негизделип, шаардын аты Иркут дарыясынан улам аталыптыр. Иркут деген сөз бул аймакта жашаган монгол-бурят сөздөрүндө күч, энергия, айлануу, тегеренүү, бурулуу деген маанини билдирет экен. Анда 5 район, 4 административдик округ бар. Иркутск 1822 жылдан 1884 жылга чейин Россиянын чыгыш борбору аталган. Иркутск областы Ангара дарыясы менен Иркут дарыясынын кошулган жеринен орун алып, Байкал көлүнүн батыш тарабында 66 чакырым аралыкта жайгашкан. Иркутск халкынын саны боюнча Россия Федерациясындагы 1112 шаардын ичинен 23 орунду, ал эми Сибирде 6 орунда турат. Чоңдугу боюнча Красноярскден кийинки шаар. 2010 жылдагы эл каттоодо калкынын 92%га жакынын орустар, калган 8%ын буряттар, украиндер, татарлар түзгөн. 2002-2010 жылдары Иркутскте жашаган немистердин, украиндердин, белорустардын саны кескин кыскарып, алардын ордун Орто Азия мамлекеттеринен келген кыргыздар, өзбектер, тажиктер баскан. Натыйжада калкы мигранттардын агымынын эсебинен көбөйгөн шаарлардын бири болду. Мына ушундай таржымалга бай, байыркы шаарда бүгүнкү күндө 50 миңден ашык мекендештерибиз жашап, иштешет. СССР деген атагы таш жырган улуу держава ыдырап, Союздагы ири ишканалар токтоп, күнүмдүк нан табуу маселе болуп, иш издеген мигранттардын чоң толкуну бүтүндөй жер шарын каптады. Бул агым Россиянын Иркутск областында кыя өткөн жок. Азыр шаарда 5000, област боюнча 50 миңге жакын кыргыз мигранттары базарда, айыл чарбасында, курулуш жана түрдүү тейлөө тармактарында эмгектенишет. Алардын бири шаардагы курулуш компаниясында иштеген Жыргалбек Сарыкбаевдин фирмасы. Жыргалбекке мындай сөөлөттүү иштин башында туруу оңой келбептир. 18 жылдан бери бөтөн элдин, бөлөк жердин тузун таткан Жыргалбек мырза адегенде кадимки эле ала сумка көтөрүп, эч бир таанышы жок, өзү билбеген Якутияга барып, соода тармагында иштеген. Ал жерде да жумушу дароо эле оң келе калбаптыр. Каарманыбыздын айтуусунда жегенге тамак, кийинге кийим таппай, зейин кейиткен жокчулуктун айынан бир нече жыл Кыргызстанга, туугандарына дайынын айта алган эмес. Мындай жүрөк ооруткан окуя бир эле мигранттын башынан өтпөгөндүр. Бирок намыскөй уул ага мүгдүрүп калган жок. Колуна тийген ырыскыны жеп, чанбай тапкан кийимин кийди. Кайра чейир алып, тыным албай, эмне жумуш болсо баарын ылгабай жасай билди. Кыйналып келгенбиз, биринчисинде кыйналып, эми кылбаган иштер калган жок. Бардык ишти кылдык. Нан жапканга чейин, нан сатканга чейин бардык бизчи. Анан как слепой эле мен Якутияга кеткенмин өзүм негизичи. Якутияга эч ким тааныбаган жерге өзүм жалгыз. Ошол жактан анан ошо курулушта иштеп баштагам. Мен 4 жыл курулушта иштедим. 4 жылдан кийин анан өзүм магазин ачууга аракет кылып, магазин ачып, азыркы моментте эле ошол магазиндерим иштейт. 2 балам бул жакта төрөлгөн, 2 балам Кыргызстанда төрөлгөн. Кай жерде болбосун иштесе болот экен да. Главный иштеш керек экен да. Алдыга умтулуу менен азыр деле Кыргызстанда деле шарттар түзүлдү көп. Бул илгерки 90-жылдакыдай эмес, 2000-жылдакыдай эмес. Ошентип кандай иш болбосун майын чыгара аткарган Жыргалбек 2013 жылдан тартып курулушта иштейт. Бирок жумуш берген жергиликтүү ишкерлерден эмгек акыларын ала албай, далай кыйынчылыктарга дуушар болушат. Айланы кетирген мындай абалдан улам эми айлыктарын эмгек келишиминин негизине ала тургандай шарт түзүп, куруучулардан турган өзүнүн жеке фирмасын уюштурат. Учурда фирмада 80ге жакын мигрант иштейт. Азыр мен мына фирманы создавать эткенден бери акчалар убагында түшөт. Биз выполнение беребиз ар бир айда. Ошол выполнение карап биздин шотубузга акча которот. Анан мен бул акчаларды, булардын балдардын карточкаларында ачылган ар бирине ошо карточкаларга акчаларын которуп турат. Канча жумушчу иштейт? Мен колумда 45 кыргыз бала иштейт, 20 Өзбекстандын гражданинleri иштейт, 13 тажик бала. Şu stroykaga bize 13 kişi taciklar işlaymiz, 2 kişi raznorobochik, 11 kişiydiga bo'lsa abdelchik. Şuraya kelganimizda dokumenti hammasini o'zi firma qiladi. Hammasini dokumentlarni o'zi qilib, propiskalarni, patent platit qilish hammasini o'zi qiladi, shu yerga ishlaymiz biz. Qancha yil bo'ldi bu yerga ishlayotganingizga? 2015-yildan beri ishlayapman shu firmaga. Qirg'izistondan Osh viloyati O'zgar rayonining yerinden Shoroboshat ayilidan bo'lamiz. Bu yerga kelganimizga 5 yil, 4 yil 5 yil bo'ldi.
Келгенден бери стройкада иштейбиз, келгенден бери кладка, кирпич урабыз, отделкасын кылабыз. Келгенде документтерди 1 жылдык кылып жасап берет да. Бүткөн сайын кайра улап жасап берет. Ошо эми айлык 60 миң, 50 миңден алабыз айына. Эми иштегениңе карап. Шартыңар кандай? Кайерде жатасыңар? Шартыбыз квартирасын айтабыз. Бул жерде 5 жыл болдум. 5 жылдан бери семьяммен жашадым. Тартип бузуп, үйүндөгүндөй ишиге кабыл болгондар көчөдөн. Жок, Кудай сактасын, андай тартип бузуп андай болду. Биз ишке барабыз, ишке келебиз, үйгө барабыз, ушу барып келип эле дем алыш күндөр жумага барабыз. Үйдө кээде өзүңүздүн балдарыңызды башкара албай жүдөп каласыз. Сиз ушул 60тан ашык баланы кантип тарбиялап, кантип тартипке келтирип, кантип башкарып атасыз? Эми бул балдарды бардыгын самый главный биринчиден ойлойм, жакшы сүйлөш керек да адамга. Бирөөсү менен жакшы сүйлөшүң керек, бирөөсү менен урушуп сүйлөшүң керек. Жаш баладай эле да, чоң болсо деле жаш баладай болот, кичине болсо деле мен өзүм деле ошондой болушум мүмкүн. Бирөөсүн макташың керек, колунан келбес. Бардык адам тапса болот, ыкытчы. Анан действительно кечиндер силер ушулардын дартынан чарчап калам мен дагычы. Кимге кандай мамиле жасап, биякты карап күлүп, биякты карап ыйлагандай болуп иштейсиң да. Канча саат уктайсыз? Уктасам мен обычно кээ бирде 11-12-лерде барам. Андан эрте барбасам керек, эрте барсам 10-до барам да. Телевизор көрүп жаткача бир 6 саат, 5 саат уктайсың. Кээ бирде чын сиз айткандай 100 саат деле уктаган убакыт болот. Бирөөнү тосуп алганга барам. Балдар келет дейт Кыргызстандан, тосуп аласың. Түнгү саат 2-де, 3-те келет биздин самолеттер Кыргызстандан. Поезддан тосуп ал десе тосуп алам. Үйгө барып жайгаштырам аларды. Бул жерде документи бүткүчө мен үйүмдө жашашат. Постоянно менин үйүмдө коноктор бар да, стройкада иштеген жаңы келген балдар. Ошо документ даяр болуп, айлыктарды алгыча үйүндө жашайбыз. Жашап эле ошол жерден тамак ашты, ошо жеңем кылып берет. Ошол жерде эле поддержканы жакшы эле берет. Сиз дагы көп нерсе башыңыздан өткөн үчүн мигранттарга өтө көп жардам берет. Жумуштууларды тандаганда кайсы критерий менен тандап аласыз? Эми жумуштууларды биз отказ бербейбиз эч кимгечи. Адамдын колунан келбеген эчтеке жок да. Балдарды самый главный мен айтамын, ушул кылган адам кылган жумушту бизге көрсөтүп атат. Биз ушуну кылганга аракет кылайлы. Адам кылган нерсени адам кылат да, бизге компьютер кыла турган же болбосо робот кыла турган жумуш болсо бизге предлагать этпейт. Кыргызстандын Евросоюзга мүчө болуп кириши мигранттар үчүн артыкчылык жаратып, жумушка кирүүдө бир топ жеңилдиктерге ээ болушкан. Кыргызстандын граждандары, Армения ушуларга, Казакстандын граждандерге ошон үчүн жеңилдик жактары бар ошол тармактарда. Биздин Кыргызстандын граждандарине жеңилдик, биринчи жеңилдик жагы келгенден кийин эле буларды 1 жылга регистрация кое алабыз, кеңири. Анан көчөлөрдө деле булар кармабайт, как положено трудовой договор менен официально иштешет бардыгы. Пенсионный төгөбүз, эндес төгөлөбүз, трудовой книжкада ачып берсек болот буларга. Бардыгын жакшы эле кылат. Айлыктар малы менен эле тиет. Жакшы ишибиз. Сиз буга чейин Кыргызстандан не иштедиңизби? Мал чарба менен эле жайлоого чыгып жүргөнбүз. Анан Россияга келгениме 5 жыл болду. 5 жылдан андай кандай жумуштар кылганга жетиштиңиз? Айылга кичине бүтпөгөн иштер бар эле, бүтүрдүк. Андан кийин биз баягы ат мал алабыз. Эми үйүм жок эле, эң чоңу менмин. Үй бүлөдө. Ошого үй салып атам мен. Кудай кааласа быйыл бүтүрөм. Кайсы жерде салып атасыз? Шоробошат айылынан булам. Өзгөн районунун Шоробошат айылынан. Ошо Шоробошат айылга өзүбүздүн эле туулуп өскөн айылга салып атабыз. Мал бакканда өзүңүздүн чарба беле же элдин малын бакчы белеңиз? Элдин малын багат элем. Канча алчу элеңиз элдин малын бакканда айына? Ол жакта деле түзүк эле болот. Просто мен эң чоңу болгон үчүн мен дагы үй салып бөлүнүшүм керек. Ондогон, жүздөгөн мекендештерибизге иш берип, документтерин даярдап, алардын бүтүндөй жоопкерчилигин мойнуна алган ишкердин үй бүлөсүнө көңүл бурганга убактысы тар. Үйдө өтүүчүлүктүн баары келинчегинин мойнунда экенин жашырбайт. Мыкты бүткөрүп тапшырган курулуштан кийин ишкер жумуш деле издебейт. Жумуш аны өзү издеп табат. Биринен бирине угулуп, орустарда деле ушу ким жакшы иш кылса, ошону тандайт да.
үйлөр жакшына тапшырып, иштерди, жумуштар жакшы тапшырса, ишеничке киресиң. Анан биринен бирине өздөрү совет берип эле, өздөрү звонок кылып өздөрү эле табат жумушту бизгечи. Өзү эле келет, биз барып жумуш издебейбиз. Бир фирманын директору бирөөсүн айтат. Эми кээ бир объектилерде 2-3 фирма иштейт. Сразу эле билинет кимдин балдары, кайсы балдар, кыргыздарбы, же орустарбы, же тажиктерби деп. Ким жакшы кылса ошонусун тандап алат. Үй бүлөгө аз көңүл бурулат, наоборот. Бул иштен ишке караганда үй бүлөдө азыраак убакытта. Эми үй бүлөгө азыраак убакыт эмес, обеспечивать этип бардыгын тейлеп турасың. Бирок ол балдар менен сүйлөшүп отуруу, мен кээ бирде барсам балдар муктап калат. Келинчегим үйдө үчүн, анан мен дагы келинчегиме ишенем да. Ошол алдагы мугалим сабактарын карап. Жергиликтүү ишкерлерде Жыргалбек мырзанын жумушта туура, так мамилесин, кыргыз мигранттарынын аракетчил, сапаттуу эмгегин баса белгилешип, орустун түшүн жорган орус тилдүүлөрүнө ыраазы болуу буларды айтып беришти. Жыргалбек Капаровича знаем уже больше 2 лет. Жыргалбек Капаровичти билгениме 2 жылдан ашты. Жумуштан монолит ташын кыноо ишинде таанышканбыз. Андан кийин биздин эң башкы курулушубузга кызматташканы чакырдык. Дайыма өзүнүн мыкты жактарын көрсөтүп иштейт. Жумушту сапаттуу аткарышат. Бизде көп эле мындай субподрядчиктер бар. Бирок Кыргызстандан келген балдардын бир нерсени тез өздөштүргөнү, ар жумушту дилгир аткаргандары мени суктандырат. Мындан ары дагы кызматташабыз. Анын үстүнө булардын жетекчилерин да жакшы билебиз. Келгиле, иштешели. Что могу сказать о работниках из Киргизии? Кыргызстандан келген жумушчулар жөнүндө эмне айта алам? Албетте, жаман дей албайсың. Алар ак көңүл, чынчыл, анан орус тилинде таза сүйлөшөт. Мен ушундай айтаар элем, көпчүлүгүн сүйлөшүп жатканда орустардан такыр айырмалай албайсың. Иштин сапаты боюнча бардык эле жерде кемчилик болот. Бирок Кыргызстандан келген балдар бир нерсени тез үйрөнүшөт, бат жасашат. Анан өтө эле элпек, эч нерсе деп жаман айта албайм. И я бы сказал, что работают они лучше, чем люди близлежащих других зарубежных стран. Иркутскидеги мекендештерибиздин жогорудагыдай мактоого татыган иштерине канчалык кубанып сыймыктанганыбыз менен маектешибиз Кыялбектин ыр менен айткан төмөндөгүдөй тилеги жүрөгүбүздү тилди. Иш болсо эгер Бишкекте келбейт элек орус жерине ак жүрөктөн, ак ниеттен кылат элем кызмат элиме. Таштайлы арак бозону, алдыга колду созолу, жакшылап кыргыз жашоосун орустардан озолу деп. Оңолсун кыргыз оңолсун, ичи тарлар жоголсун, алакандай элимди Аллахым өзү колдосун. Тентиди элим тентиди, алыстап туулган жеринен, Оросиянын кудайын сактасын, омону менен ментинен. Жүрөбүз ушинтип коюп. Мына ушундай мекендештерибиздин турмушун чагылдыруу алардын ыры, ыйы, тилеги тиешелүү чиновниктерге, парламентке, өлкө өкмөт башчыларына да жетер. Олар бүгүн болбосо эртеге, же анын эртеси деле жумуш издеп жер шарын кезген мигрант мекендештерибиздин өз өлкөсүнө кайтуусуна сөзсүз шарт жаралат деп күтөлү, ишенели.